ишкер Кыргызстандан эң биринчилерден болуп Эверестти багындырган. Бул жака кетип атканда алдын ала өлүмгө даярданып эле кетесиң да. Чокуга чыккычаңды ыйлап бардым. Чокуга чыкканда эч кандай сезим болгон жок да. Айтып атам го, кичинекей кезимде жаман жадашмын да, тоолордончу. Тоолор ушул тоодон кетсем эле бүт дүйнө мени күтүп турат депчи. Бирок ошол бүт дүйнөнү тоолор аркылуу тааныдым да. Вау, мен ушуну кылдым, мен чокуга чыктым, мен дүйнөнүн чокусунда турам, ал бул деген болгон жок. Эч кандай ошондой түшүрө албай калган жактан өлө турган болсом мен сөөгүм алып келбегиле деген сыяктуу да. Не кыласың, ошол жака барып, бул ушунчалык коркунучтуу экен, сен өлүп каласың, сен балдарың ойлобойсуң, сен могу шатыдан кантип өттүң. Анын баарын жыйыштырып, мен мындайча айтканда буттарыма гана сыйындым да. 10 мүнөттөн ашык уктадым, болду. Ары кетесиң да. Салам достор. Бүгүн биздин редакцияда ишкер Кыргызстандан эң биринчилерден болуп Эверестти багындырган Рыскүл Акимжанова айым. Рыскүл айым, кош келипсиз биздин редакцияга. Рахмат. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Мен келгениме 2 күн болду. Катмандуда дагы 2 күн болдум. Ошону менен 4 күн мындайча айтканда жердемин да. Анан бирок азыр мен саатымын же ошо денемин өзүнүн мындай көрсөтүшү боюнча 3500 метр бийиктикте жашашым керек экен эле. Азыр болсо мисалы биздики 8800 жок 888 дейт. Бул кайтара обратная акклиматизация деп мен мындай жерге жашаганга эми кайтара көнүп келе жатам да. Баягы давлениясы түшүп кеткен адамдардай болуп, мындай бир аз дендароо болуп, ушундай кайтара ушу жерге организм акклиматизация кичинеден өтүп атат. Акклиматизация, адаптация деген болот да. Бул биз көнүмүш жашоодон тоого чыкканда утуру тоого баягы 2-3 күн түнөп кайтара түшүп, ошондой организмди тоого көндүрөт да. Эми мен азыр организмди кадимки жашоого кайтара көндүрүп атам да. Организм эми көнүп атат. Жакшы, рахмат. Анан Эверестке чыгып баратып, сиз биринчи жолу чыга албай кайра чыктым деп айттыңыз да. Ошондо канчанчы жолкусунан мындай чыктыңыз ийгиликтүү? Өзү негизи 400дөн ашык киши уруксат алат да негизи. Анан ошонун жарымы эле чыга албай калды да. Анан ошонун көбү 3-чү базадан, 3-чү базадан көбү кайтышат экен. Баягы күчү калбай же ары чыкканга духу жетпей. Мен Эверестке бир аз калганда эле, чокусуна калганда эле кайтышка туура келди да. Же мен Эверестке чокусуна чыгып, кислородум менен чыгып, кайтара келе жатканда кислородум төнүп калып өлүшүм керек болчу, же кайтышым керек болчу. Ошондой тандоо турган. Анан биз кайтара кайттык. Эми кайтара кайтып келип эле, түшүп эле 2 күндүн ичинде тиги компаниянын башчылары менен сүйлөшүп 2 күндүн ичинде кайтара чыгып кеттим да. Негизинен ошо биринчи штурм менен экинчи штурмдун ортосу бир жума. Бир жуманын 2 күнү ошол Катмандуга келе турган болсом, 5 күн кайтара экинчи восхождение, экинчи чыгуу өзү негизи 4-5 күндөн турат да.
кайтара эле 2 күндөн кийин восхожденияны баштадым да. Бул организм үчүн абдан чоң стресс, абдан чоң басым, абдан чоң күч, жүк, нагрузка да. Анан компаниянын башчылары айтышты, бардык тобокелчиликтерди айтышты. Экинчи чыгып бара жатканыңда да чыга албай калышың мүмкүн, күчүң жетпей калышың мүмкүн. Аба ырайы баягы бузулушу мүмкүн. Иши кылып бардык тобокелчиликтерди өзүңө алышың керек деди. Ошо экинчи жолкусунда чындап эле сезондун бүтүшүнө жараша аба ырайы абдан мындай катуу бузулуп берди да. Мурда 4-5 саат өтө турган жерлерибизди мисалы 11 саат, 12 сааттан өтүп аттык. Бирок ошого карабай баягы мен мисалы ден соолугума байланыштуу же эмоционалдык, психологический духум жетпей чыга албай калган жокмун да. Биринчисинде ошо кислород жетпей калып чыга албай калдым. Анан экинчисинде мен өзүмө бекем ишенгем. Ден соолугум чыкканга жардам берет депчи. Бирок ошондой эле болду. Ошол 5 күндүн ичинде болуп көрбөгөндөй азаптуу. Мурун мен негизи альпинисттер бир же эле 2 эле жолу ротация кылышат да. Мен 4 жолу ротация кылдым да. Ошол 4 жолуку ротациянын салыштыра турган болсок, акыркысы болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка учурадык да. Анан бирок ошонун бардыгын жеңишим керек деп, аркага жол жок деп, алдыга кете берип, ошол өзүм койгон максатыма жеттим. Сизди канча киши коштоп барды эле чыгып аткан кезиңизде ошо компаниянын шарпаларынан? Биринчи чыкканда бир эле шарпа, бир кишиге өзү бир эле шарпа берилет негизи. Эгерде мисалы жанагы клиенттердин, туристтердин каалоосуна жараша алар шерпанын кошуп бере беришет да. Шерпа үчүн компания төлөбөйт. Аны ошол жалдаган киши төлөйт. Мен биринчи жолу чыкканда бардыгыбызга кадимкидей эле бирден шерпа 6дан кислородный баллон берилген. Экинчи жолкусунда мен кислородный баллонду көбүрөөк алдым. 8 баллон алдым, бирок колдонгонго келгенде 6га жетпегендей эле колдондум, бирок ошо 8 алдым. Ошол 8 кислородду көтөрүш үчүн компания бир шерпа көтөрө албайт эле да. Анан компания ошо кислород үчүн өздөрү бир шерпа кошушту. Ал шерпаны мен алган жокмун. Ошо компания ошо кислород менен кошо кислородду көтөрүш үчүн бир шерпа кошуп беришти. Ошону менен 2 шерпа менен чыктым. Чыгып баратканда мындай бул риск да бар бирчи, же мындай өлүп калышым мүмкүн деген дагы мындай эмелер болот да, божомолдорчу. Сиз чыгып баратканда ошол рисктер, кандай рисктер болду эле сиздин алдыңызда, мындай аба ырайынан тышкары жаңы климаттык өзгөрүүлөр болуп эрип кетип атат деп атпайбыздар? Ошондой дагы кыйынчылыктар болду эле. Өзү негизи бул жака кетип атканда алдын ала өлүмгө даярданып эле кетесиң да. Мен деле мындай чындап айтканда керезими жазып таштап эле кеткенмин да. Эгерде ошондой түшүрө албай калган жактан өлө турган болсом мен сөөгүм алып келбегиле деген сыяктуу да. Баягы ал жакта өлүп калыш оңой эле экен.
биринчиден, экинчиден өлүп баратканыңды сезбей эле калат экенсиң да. Мисалы мага мен өзүм башыман ошондойлор өттү. Баягы чарчап отура каласың да, же жөлөнүп өзүңө өзүң сүйөнүп, тизиңе сүйөнүп эс ала каласың да. Ошол убакта кантип уктап кеткениңди билбей каласың. Шерпалар баягы жипти тарткандан ойгонуп, ошондон уктап кеткениңди билесиң да. Ал жерде ошо уктадың, болду. Эгер 2-3 мүнөттөн 5 мүнөттөн эми баягы кээде аябай суук жерлерде уктап каласың. Ошол 5 мүнөт, 10 мүнөттөн ашык уктадың, болду. Ары кетесиң да. Анан баягы ойлошот да, өлүп атканда ошол кишилер делечи, мисалы өлүп атканын сезип, анан ыйлап, элдин баары менен коштошуп, анан Эверестке эмне келдим деп аябай өкүнүп анан өлүшөт депчи. Жөн эле уктап калганыңы өзүң сезбей каласың да. Мындай рисктер, мындай тобокелчиликтер абдан көп. Андан сырткары ал жерде жол жок. Жалаң муз, жалаң таш. Аркан менен чыгасың. Кошка деп коет, баягы бутуңа кийесиң, ошол кошка аркылуу муздарга бутуңу, бут кийимиңе матырып, анан ошол муздар менен чыгасың да. Кээ бир жерлерде ошо таштар бар жерлер бар, ал жерге кошка кирбейт. Ал жерге ошо только колуңа сыйынып чыгасың да, мындайча айтканда колуң сенин денеңи алып чыгат. Ошондой тобокелчиликтер бар. Бутуң бир тайса кетти. Кээде ар дайым страховканы жипке илип туруш керек. Страховканы жипке илбедиң, түшүп кетишиң мүмкүн. Андан сырткары хумбу деген аябай чоң мөңгү бар. Баягы жолдордун эң оорлорунун бири. Ошол хумбуда мөңгүлөрдүн жаракалары, трещиналар жылып турат да. Үстүнө шатларды таштап коет. Туристтер ошодон өтө берет. Бирок кайсы убакта кайсы трещина жылып кеткенин билбейсиң. Ошол шатлар түшүп кеткен убакыт болот. Же шатыдан башың айланып түшүп калгандар болот. Шыгылып 90 градус бийиктикте колуң менен өзүң денеңе сүйрөп чыккан убакыт болот. Шыгылып тобокелчиликтер абдан көп. Ошонун бардыгына даяр болуш керек. Анан ошонун бардыгын ага чейин үйрөнүш керек. Жана менин оюмча ушул Эверест дененин баягы сыноосу гана эмес, духтун да сыноосу экен да. Андан сырткары ошо духту дагы аябай мындай катырыш керек экен, эркин чыңаш керек экен. Көп киши денеси эч нерсе болбосо дагы духу жетпей аркага кайткандар көп болду. Мен ошондойлорду көрдүм. Мен экинчи жолу чыкканым бул организмдин, дененин бардык нерсени баягы преодолеть этте тургандыгын мен тастыктам да, доказала деген сыяктуу. Бирок ошол эле убакытта денеси оорубай, эч нерсе болбой, бирок духу жетпей калгандарды абдан көп. Экинчи базадан, үчүнчү базадан эле кайтара кайткандарды көп көрдүм да. Моралдык даярдык дагы аябай маанилүү турбайбы бул жерде? Өтө. Сиз чыгып бараткан кезде ошондой кандай ойлор келди сизге? Ошол жакындап калган кезде чокуга мындай чыга аламбы, чыга албаймынбы, же эмне болом деген сыяктуу. Чыгып
чыгып баратып мындай. Биринчи штурм кылганда же ошо биринчи восхожденияга саммит деп коет. Ошо биринчи саммитке жөнөгөндө баягы о Кудай, о Манасата, колдоо, жолума жал бул деп ушундай нерселерди неметип тиленип кетесиң да. Анан экинчи жолу чыкканда мен анын баарын жыйыштырып, мен мындайча айтканда буттарыма гана сыйындым да. Ушул бутум, эки колум силер гана алып чыгасыңар деп туруп бүт внимание, бүт көңүлдү ушул өзүмдүн денеме таштап, анан эч нерсе негизи ал жакта ойлоноюн десең, ой келгенде кадимкидей мээң ооруйт да. Ошон мындай музыка уккан, анан ойлонуп, андай таптакыр нерсе жок. Ошол экинчисинде 1-2 деген эле сан менен чыгып кеттим да. Бир бутума 1-2. Ошол баягы жумар деп коет. Жумарды колум менен неметем, тартам. Бир бутум коем, экинчи бутум коем, жумарды тартам, биринчи коем. Ошентип чыктык. Чыкканда ступень Хилари деген жер бар. Почти бир 90 дебейм, бир 80 градус, 70 градус мындай немеде тик, ошондой бурчта, ушундай тикте канча саат жүрөсүң да токтобойчу. Анан баягы Хилари, ступень Хилариге чыкканда гана положение мындай горизонтальныйга келет да. Бирок ал Хиларинин өзү, ступень Хиларинин өзү ушунчалык кыйын болгондуктан ал жер өзүнчө эле бир өлүм кетет да. Анан өзү негизи эң чоң пробка ошол жерде болот, Хилариде. Канча метр бийиктикте? Бул уже жетип калганда. Эң чоң өлүмдөр ошол жерде болот. Баягы өлүктөр жаткан жер дагы ошол жер. Анан ошол ступень Хилариден өткөндөн кийин, анан ошондон кичине баягы чокко жакын калганда менде мындай адамдык эмоциялар мага кайтарылып келди да. Ошондо анан мен баягы психологически отпустила. Ошондо анан чокко чыккычаңды ыйлап бардым. Мен таптакыр телефонго тартып, эч нерсе кылбай бардым да. Анан менин шерпаларым өзүнүн телефондоруна тартып, нар жак бер жак дейм, алар жүргөнүм иштейишти. Барыштан ушул шерпанын да бир немесинде аябай ыйлап баратканым түшүп калыптыр, видео тартыптыр. Анан бирок чоккуга чыкканда эч кандай сезим болгон жок да. Вау, мен ушуну кылдым, мен чоккуга чыктым, мен дүйнөнүн чокусунда турам, ал бул деген болгон жок, эч кандай. Баягы Кыргызстандын, өзүм компаниямын желегин желбиретиш керек болчу. Ал жерге отурганга, турганга ушунчалык невозможно да. Бул жагы аябай кооптуу жар, бул жагы дагы кичине эле кылт этсең кете турган ушундай кооптуу жер экен. Баягы кооптуу жерге кирип, баягы эмоцияңы чыгарганга некогда дегендей. Ал жерде ошол чоккуга чыгып, ошол тууну жайыштын өзү кайтара эле выживание болуп калат да. Анан ошол жерге чыгып неме биздин өзү Кыргызстандын желегин көтөрдүм, компаниянын желегин. Даже мен сүйлөгөн жокмун, жөн эле сүрөткө түштүм. Кыргызстандын желегин мен сүйлөдүм. Баламын туулган күнү болчу. Балам туулган күнү менен куттуктадым.
болду. Ал кислород чечкенге кислородду чечтиң уже немен кете баштайт да. Организм өлө баштайт. Кислород жок. Бул биринчиден, экинчиден ал жерде туруп туруштун өзү физически туруп туруштун өзү кыйын. Үчүнчүдөн шамал болгондуктан шамалга суукка туруштук бериш дагы өтө кыйын да. Ошон үчүн баягы ошол үчүн барган немени тапшырманы аткарыш керек болчу. Эмоцияга жол жок. Желекти көтөрдүм, баламга куттуктадым, кыргыз элин куттуктадым, кайтара түштүм. Канча мүнөт турдуңуз үстүндө? Бир жарым сааттай турдук. Анткени бизден мурун Индиянын армиясы чыккан. Ошол бир 25-30 киши чыкты. Алар менин алдыма кеткен. Ошол жерде кичине кезекке туруп калдык. Анан баягы ал жерде элдин баары мусор деп атат, бирок Будданын дуалары жазылган желектерди булар илип коюшат да. Ошондой желектер абдан көп экен. Ал бутубузга оролуп, баягы бутка, кошкага оролуп чалынат да. Анан ошонун бардыгынан чалынбай өтүш керек. Ошол чалынбай өтүш үчүн дагы бир 10 мүнөттөй убактыбыз кетти. Желекти жайдым, айттым, балама неме айттым, калуу айттым. Ага бир экөөнө 5 мүнөт кетти да. Болду, кайтара түшкүчөңдү дагы убакыт кетти. Баягы немелер чиптерден түшкүчөңдү. Ошону менен 1,5 сааттай эле кетти. Сиз чыгып баратканда же түшүп баратканда жанагы сиздин көзүңүзчө өлүп калган адамдар, эсин жоготуп ошол жерден калган адамдар болду эле. Аларды көргөндө мындай кандай сезимдер болот экен? Өлүк адамдарды мындай көрүп аттап кетип атканда. Бул экинчи уштурунда баягы сезондун бүттүшүнө жараша өлүктөрдүн баардыгын алып кетип, жолдор таза убакытта бардык да. Биринчи уштурунда 4-чү базага чыкканда бир рюкзак жаткан, кетип атканда. Анан жакын келгенде ошо жолдун чекесинде эле жатышат да аларчы. Ошол өмүрүмдө ошол биринчи өлүктү ошолдо көрдүм. Кече өлдү дешти. Ошону менен биз штурм башталдык. Мен чокуга чыкпай кайтара келдим. Түнү менен ошо 4-чү базада жатып, эрте ылдый көздү жөнөдүк да. Ал убакта ошол 4-чү базага чыккандын бардыгы тоодо болчу. Мен ылдый жөнөдүм. Шерпа экөөбүз ылдый жөнөгөн, экөөбүз эле болдук да. Негизи 4-чү базада экөөбүз эле жаттык да. Экөөбүз эле кайтара келдик. Анан ылдый жактан жөнөгөндөр ал жака жетише элек болчу. Анан жолдо ошо биз бир ташка мындай бир тик таш бар. Ошол таштан түшөлү десек, бир альпинист түндөсү келген, кечинде келген, ошо жумарын ийилген бойдон, ошо жумарына өзүнүн колу неметкен бойдон баягы андан ары алы жетпей калып кетиптир да. Анан баягы таштан түшсөң эле ошол альпинистти тебелейсиң да. Анан шерпа экөөбүз септеп түштүк. Анан мен шерпаны жардам бердисем, алардын ырымы же эмне мен колумду тийгизбейм деп койду. Анан ошол альпинисттин немесин, индиялык альпинист экен, баягы немелери бар да. Аттары бар, желектери бар. Аны ошо өзүнүн жумарына, анан страховкасына илип, баягы основной веревка деп туруп бир
неме менен кетесиң да, жип менен кетесиң да. Анан ошол основной веревкадан алып башка бир веревкага илип, анан жолдон мындай чыгарып, эми жолдо чыгарып деген ал жерде жол деле жок да. Түртүп коесуң да, анан асылып, жипке асылып, тоого асылып калып кетишет. Ошентип өттүк. Бирок экинчи жолу барганда алардын баардыгын алып түшүптүр, алар жок болчу. Бирок ошол эле убакытта ошо сезон башталганда ошо Эвересттин чокусуна жетип, прям ошол чокунун өзүндө бир филиппинец өлүптүр. Ал ошол бойдон жатат. Эми ал башка ошол жерде жаткан өлүктөрдүн катарын толуктат да. Эми ал жакта алып келе алышпайт. Негизи ошо Эверестти багындырды деген сөз өзү мындай туура эмес деп кээ бирлер айтып калышат экен да. Мындай Эверест багынбайт, ал биз ага сый көрсөтүшүбүз керек деген сыяктуу. Мындай багындырды деген сөзгө өзүңүз кандай карайсыз? Мен дагы Эверестти багындырды деп негизи мен сүйлөбөйм. Өзүм ошол Эвересттин үстүнө чыгып, ошол жерди тепселеп келдим деп дагы сүйлөбөйм. Багындырды дегидей Эверест бизге же душман же бир кандайдыр бир неме эмес да. Сый мамиле менен сый мамиле кылыш керек да. Эверестке мындай Эвересттин чокусуна колум тийгизип келдим деп айтам да башка бирөөлөргөчү. Эми Сиз бул жака баратканда кандай даярдыктарды көрдүңүз эле физикалык жактан, моралдык жактан? Мен өзүм убакыт негизи бир 2-3 жылдан бери жөн эле трекинг менен алектенем да. Анан өзүм гана эмес, ушул тоого чыккысы келген аялдарды, балдарды, кичинекей балдарды ар түрдүү маршрут менен тоого алып чыгып турам да. Анан мен өзүм группам бар, тоого кеттик деген. Ал жерде гидтер отурушат, жана тоо сүйүүчүлөр отурушат. Ар бир жумада биз жанагы опрос деп коебуз да. Ошол жактын маршрутун группага таштайбыз. Ошол жерде баргысы келгендер ошо 10дон ашык боло турган болсо бир бусик, 2 гид жалдап кетебиз. Болбосо ошол жерде гидтер менен кете беришет. Ошентип трекинг менен өзүм алектенип, анан башкаларды дагы үгүттөп жүргөм. Былтыр ошол негизги жатагына чейин трекинг кылып барып келдик. Анан ошол жерде мен чечим кабыл алдым. 1 жылдын ичинде келем депчи. Эми бирок 1 жылдын ичинде деген жок. Мен кайтара келем деп ошол жерде Андрей Ерохин деген биздин альпинист бар. Ошол альпинист менен Катмандудан таанышып, ошонун программасы менен тренировканы баштадым. Кийин жайындасы ошо Ерохин экөөбүз Ленин чокусуна чыгып келдик. Ага чейин Ярослав Никотин деген дагы бир тренер менен ал биздин Ала Арчадагы техникалык чокулардын баарына чыгып келдик. Анткени мен үчүн ошол техникалык тараптан үйрөнүшүм керек болчу. 1 жылдын ичинде ошо мисалы спорт залга барганда жумасына 2 же 3 жолу бара турган болсо, мен жумасына 1 да күн калтырбай тренировка кылдым. Ар бир дем алыш күндөрү же суббота же воскресенье ошо тоого чыгып на скорость деп ошо тездикте
өзүмдүн убактымды эсептеп тоого чыгып машыктым. Андан сырткары декабрда Килиманжаро деген Африканын эң бийик тоосуна чыгып келдим иш кылып. Ар тараптан машыгууларды өткөрүп аттым. Андан сырткары ошо 1 жылдын ичинде мен өзүмдүн ден соолугумдун абалын болуп көрбөгөндөй оңдодум да. Ошол утур минералдарды, гормондорду, витаминдерди текшерип, анан ошо жетпегендерин нормага келтирип, таблетка болсо таблетка, болбосо укол болсо уколун алып, ушу полный адамдын идеалдуу организми кандай боло турган болсо ошого жеткирдим да. Ушунун бардыгына 1 жыл кетти. Эми атактан менен кошондой сын пикирлер дагы келет турбайбы? Анын интернет колдонуучулары сиз ошол чыккан кезде аябай сын пикирлер көбүнчө Facebook'та колдонуучулардын арасында мындай сын пикирлер айтылып атты да. Бул өзү чыккан жок, андан кийин шерпалар сүйрөп барды, анан вертолет менен түшүп келиптир, анан өзү чыккан жок, башка бирөөлөр жардам берди деген сыяктуу сын пикирлер айтылып келип атат да. Буга эмне дейсиз? Биринчиден, эгерде вертолет менен бара турган мүмкүнчүлүк болсо мен бармакмын. Ал мүмкүнчүлүк Непал мамлекети аркылуу ал эрежеге тыюу салынган да. Эгерде ошондой эреже боло турган болсо, ал ошондой вертолет менен альпинистти алып барган компаниянын лицензиясы алынат да. Эми андай альпинисттер келет кетет, бирок ошол жерде иштеген компания өзүнүн ишмердүүлүгүн бир альпинист үчүн тобокелге алып барбайт да. Бул бир. Экинчиден, мага азыр 100 шерпа берди дейли. Мен 100 шерпанын үстүнө кантип минем? Алар мени кантип алып чыгат? 100 шерпа жаныма коюп берсе дагы бир эле жип бар, бир эле жол бар. Ал жолдо мына 2 буту менен өзүң басышың керек. Жумарды өзүң колуң менен тартып кетишиң керек. И наконец-то өзүңүн өпкөң менен өзүң дем алышың керек да. Өзүңүн ден соолугуңу, мисалы тамак жей албай атсаң, укутай албай атсаң, кандайдыр бир ооруп атсаң, анын бардыгын ошончо шерпага чачып ие албайсың да. Ошол азаптын бардыгын өзүң өткөнгө айлаң жок, өзүң өтүшүң керек. Экинчи жолкусунда мен 2 шерпа алдым деп мен ачык эле айтып атам. Анткени бирөө мен жүктөрүмү, тамак самактарыбызды көтөрүп, мен баягы страховкамы кармаптым, обслуживать этип сервис көтөрсө, экинчиси чисто баягы мен көбүрөөк кислород алган үчүн мен кислородун көтөрүп жүрдүм. Эгерде шерпанын үстүнө минип бара ала турган болсо, анда мурунку барган альпинисттердин чыкканын дагы ошентип немеге салсак болот экен да. Алар деле ошентип чыкты деп, мисалы. Же болбосо ошентип шерпага минип чыккан возможность боло турган болсо, дүйнөдө рекорд коем деген киши ушунчалык көп да. Эң жаш Эверестке чыккан киши болдум деген, мисалы 17, 18, 16 жаштагы балдар, подростоктор тим эле жүрүштү да. Эми ошолор андан ылдыйкы 13, 14 жаштагы спорт менен машыккан балдарды шерптин үстүнө танк коюп эле чыгып эле рекорд кое бербейби? Мен чоң киши экенмин.
ушундай ушунун баардыгы вертолет менен чыкты, шерпанын үстүнө минип чыкты деген сөздүн баардыгы эмнени айкинелейт? Бул эң биринчиден менин кандайдыр бир жетишкендиктеримдин баардыгын басын кетирүү. Экинчиден ушундай информацияны ушул технологиянын заманында Google'дан эгерде сурагандан эриксең, искусственный интеллект, жасалма интеллекттен сурап койгон ошодолордон информацияны алгандан зериккен бир караңгы коомго келгенибизди жана ошол караңгы коомдун ой пикирин каалагандай калчап ар түрдүү жалган информацияны менен манипуляция кылган бир топтор бар экенин мындай бир ачыкка чыкты да. Биз бул нерседен коркушубуз керек. Анткени меники го мисалы ал мага менин карьерама же бул Эверестке чыккан чыкпаганымы бул мен үчүн эле керек болгон үчүн мен буга спокойно эле карайм да. Бирок адамдын абийири, аброю же карьерасы же керек болсо өмүрү ушундай бир немеге турган убакытта элди ушундай утургада турган инцидент бар экени жана эл ошого ишене турганын бунун өзү коркунучтуу. Ал адамдар эмне максат менен ушундай сын пикир айтып атат деп ойлойсуз? Мен Жеке мындай эмеңиз бар беле ал адамдар менен жагандай? Кайсы адамдар менен? Мен ал адам мындай да. Кээ бир адамдар менен ошо. Мен башка бирөөлөрдүн кыймыл аракетине жоопкер эмесмин. Алар кандайдыр бир эмоцияларды азыр эмоцияга алдырып ата турган болсо, ал алардын эмоциясы. Мен мисалы өзүмдүн барып келгениме бир эмес эки жолу ошол бир жуманын ичинде эки жолу Эверестке чыга алганыма жана ошону бүтүрүп келге алганыма, балдарыма аман эсен келгениме, элдердин мени колдоп турганына ырахаттанып эле. Менин эмоциям ошондой да. Эми башка бирөөнүн эмоциясы үчүн мен жоопкер эмесмин. Бул биринчиден, экинчиден мен азыр айтып атам, мен күзгүмүн депчи. Ар бир киши мен аркылуу өзүн көрүп атат. Ар бир киши өзүнүн мен аркылуу, мисалы өзүнүн ошол бийиктикте умтулганын, максатка умтулганын, кандайдыр бир өзүнүн ички же ишиндеги, карьерадагы ички моралдык эвересттерин жеңгендегилерин салыштырып, алар өзүнчө бир неме албай мотивация алып атат да. Кээ бир кишилер өзүнүн ошол эле кыялдарын, ошол эле максаттарын ишке ашыра албай алгандыгынын обидасын мен аркылуу чыгарып атат да. Комплекс. Өзүнүн комплекстерин, өзүнүн реализация болбогонун, кандайдыр бир ушундай бир барьерлерге тушугуп, эми алар деле ушундай бир нерселердин айынан өзүн реализовать эте албай калды да. Ошонун обидасы ичинде бар да. Ошону мен аркылуу чыгарып атат. Бул дагы мен эмес. Бул дагы ал өздөрү жөнүндө. Мен аларга күзгү болуп өздөрүн көрсөтүп берип атам. Ошол эле. Жанакы чыгып аткан кезде Эверестке альпинисттердин беттери бырышып, беттери кесилип кетет. Раскулич айымдын ошо макияжы даже өчпүптүр деген сыяктуу дагы сөздөр айтылды да. Мындай да, мен тоого чыга электе
таптакыр баягы тоону көрө электе ротация убагында Асел айым менен ал Асел айым уже тоого чыгып келе жатып ушунчалык кыйналып шишип көп турган маалында мен ал убакта ротацияга дале жүргөн убакыт болчу. Экөөбүздүн түшкөн сүрөтүбүз бар. Мен ал сүрөттү мен тарткам. Ал жерде действительно айырма бар. Кийин мен биринчи штурмда менин бетим ошо Асел айымдын бетинде болуп калды. Шишип көп кара көк тартып анан бетим үшкө алдырып алдым да. Действительно үшкө алдырып алдым. Азыркыга чейин мына ошол тактары кетпей карарып жүрөт. Бул айымдар өзү жакшы билет. Бул кышындасы пилинг деп коебуз да. Бетибизди бир сыйра терисин сыйрып анан жаңылайбыз да. Ошол сыяктуу мен терим сыйрылып түшүп калды. Бирок мен ошол убакта крем сүйкөп атып, экинчи жолу тоого кеткенде баягы крем унутуп калдым да. Анан менин колумда жанагы оозго сыйпай турган бальзамдан башка эч нерсе жок болчу. Анан ошол бальзамды коюп, анан 5 күн ошол компресс менен жүрдүм да. Негизи ал бальзам для губ, ооз үчүн чыгарылган бальзам. Ошол жараны айыктыра турган свойствосы бар да негизи. Ал ошон үчүн бальзам болуп чыккан. Ошол нерсе мисалы мага абдан жакшы жардам берди менин бетимечи. Мен айтат элем эртеңки күнү бети турулуп кеткен айымдар ошо бальзам для губ койсоңор жакшы жардам берет экен депчи. Азыркыга чейин бетимдин тактары кете элек. Колумдун тактары кете элек. Жанакы күйөөсүнүн жардамы менен ушундай ийгиликтерге жетти, күйөөсүнүн акчасына барып келди деген дагы сөздөр болот экен да. Ушундай сөздөрдү да окуп атасыз. Мындай негизи эле аял менен эркектин жанакы мамилеси, колдоосу боюнча дагы айта кетсеңиз, негизи күйөөңүздүн жардамы, колдоосу мындай бир нормалдуу эле көрүнүш болсо керек, бирок мындай ушундай кабыл алынып атат да. Мен айтып атпаймынбы? Мен элдин күзгүсүмүн депчи. Канчалаган аялдар мен аркылуу баягы алардын дагы өзүнүн максаттары бар да. Чоң кичине, алыска же жакынкы максаттары бар да. Ошонун бардыгын аткарайын десе, биринчи барьер бул күйөөсү. Жакындары. Эң биринчи алар ошол айымдарга ишенбөөчүлүк көрсөтүшү мүмкүн, же кандайдыр бир ички кызганычын көрсөтүшү мүмкүн. Ошол биринчи барьерден аттап түшө албай калган адамдар ошол нерсени мен аттап түшө албадым, ушул Рыскүл аттап түшүптүр деп айтып атышат да. Бул айтып атам го, мен элдин күзгүсүн. Экинчиден эркек кишилер ошентип мен аны кылам, мен муну кылам деп аялы кандайдыр бир максат айтса, ошол максаттарына бөгөт койгон эркектер ошол Эмилдин ошондой колдогонуна алар өздөрү шок болуп атышат эркектерчи. Кантип жиберип койдуң, кантип кызганган жоксуң, кантип ойлонгон жоксуң деп ал Эмилди жеп атышат да, азыр мындайча айткандачы. Эми аял менен эркектин ортосундагы мамиледе колдоо, ишеним бул эң биринчи списоктун башында турган базалык мамиле да. Эми ошол базовый мамиле жок болуп туруп кантип үй бүлө куруп, анан кантип бири-бирин колдобой жашап аткан үй бүлөлөр азыр өздөрүн бир карап коюш керек да. Игилик
эч качан бир киши жалгыз жасай албайт. Ийгиликти дайыма командасы менен жасайт, колдоочулар менен жасайт, жанында дух берип турган бир устаттар болот. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Эгерде мен ошол бизнесте, үй бүлөдө менин балдарымы жана финансылык тараптан деле эмил колдобосо мен каяктан ошол Эверестке барам деген амбициям да чыкмак эмес да. Мен аны дайыма эле айтып, эмил болбосо менин азыркы Рыскүл болуп турган Рыскүл деген азыркы мына сиздердин алдыңыздарда турган Рыскүл эмилсиз болмок эмес. Ушунун баардыгы жакшы мамилеси менен, колдоосу менен мени мындай алдыга сүрөп турса, ошол эле убакта жаман мамилеси менен кандайдыр бир кээде кризистик убакыттар менен ал мени чыйралтып, менин эркимди чыңалтып, аны мен күчтөндүрүп, ал дагы мени жакшы жакка өндөтү. Мунун баардыгы жашоодо мисалы кеч эле бирге жашап калган жокпуз. Экөөбүздүн жашаганыбызда 23 жыл болду. 23 жылда эмнени гана өтпөдүк. Өкөлөп эмне гана баягындай кыйынчылыктарды экөөлөп өттүк. Ар кимибиз өзүбүз жалгыз өттүк. Бири-бирибизге кыйынчылык создавать эткен күндөр деле болду. Аны дагы өттүк. Bunun баардыгы нормалдуу көрүнүш. Бирок ошол нормалдуу көрүнүштү ненормалдуу кылган коомдун өзү оору экени мен мисалы мен өзүм аркылуу көп нерсени ачып атам да. Демек канчалаган аял эң биринчи барьер үй бүлөдөгү кеп ал күйөө гана эмес. Жакын туугандары болушу мүмкүн, бала чакасы болушу мүмкүн, кандайдыр бир ситуациялар болушу мүмкүн. Ошол аркылуу сыртка өзүн реализовать эте албаган канчалаган айымдар бар. Андан сырткары өзүнүн биринчи барьерден ашып өтүп, күйөөсүн, туугандарын баардыгын макулдугун алып өтө турган болсо, экинчи барьер бул коомдогу эркектер мындай аялдын эркиндигин, аялдын ийгилигин кечире албайт экен да. Бул экинчи барьер. Эми канчалаган аялдардын күйөөлөрү колдоп үйдө баардыгы жакшы болуп неметкениме, мисалы ишке барганда, ошол ишиндеги эркектерден запкы жебей атат деген кепилдик жок да. Демек сыртка чыкканда аял болгонуң үчүн эле сен ар тараптан үйдөн, сырттан, коомдон баягы запкы жеп турат экенсиң да. Ошол эле убакта мен эркектер аялдарды дегенден да калсын да. Эң биринчи ошол өзүнүн реализация болбой калган баягы обидасын башка аялдардан чыгарган аялдар андан көп. Бул кайтара эле үйдөгү тууган биринчи, экинчи, үчүнчү барьер дей турган болсок, ошол эле келиндерге кандай үй бүлөдө, кайын журтта зордук зомбулук сапкы болот. Аларга кандай тоскоолдуктар толтура. Эми ошол кайын журттун өзүнүн бир туугандары менен колдошуп чыга турган болсо, кайтара эле коомдогу аялдар зордук зомбулук запкы көрсөтөт экен да. Басында Бул Кыргызстанда негизи аял болуп төрөлүш ушунчалык бир чоң жүк, ушунчалык бир чоң кыйынчылык, ушунчалык бир Кудайды эле мындай кыйнагысы келген жанды
аял кылып анан аны да Кыргызстанда андан кийин Афганистанда эле төрөтүп койгондой болот экен да. Коомдо бир аялдын бирөө тараптан колдоо алып мындай ийгиликке жетиши же өзүнө сиз айткандай реализация кылышы бизге ошо коомго мындай жат көрүнүш катары мындай сиңип калган сыяктуу болуп калган ошондо. Бул орлук коом да. Же өздөрү реализация болгон инсандарды ушундай тейлеп тепсеп туруш керек. Же сөзсүз ошондой аялдар күйөөсүнүн эмес башка бирөөнүн башка бир эркектердин колдоосу менен гана ийгиликке жете алат деген дагы бир шаблон да. Күйөөсү аркылуу ийгиликке жете албайт, күйөөсү колдобосо болбойт, же колдобош керек, же колдой албайт. Только башка бирөөнү эркекти ээрчисе, башка эркектин этегин кармаса, ошонун этегинен намаз окуса гана ийгиликке жете алат деген стереотип дагы орноп калган да. Эми менин жанагы бизден сурабай кетти деген бир комментарийди угуп калдым. Бул айтыр эле менин күйөөм бар болуп, мен өмүрүмдө бир эле кишиден жооп сурашым керек. Эгерде ата энемин колунда чоңоюп ошолордо жашап атсам, мен ошолордон жооп сурайм. Анан күйөөгө тийгенден кийин бул менин кожоюнум, менин күйөөм. Мен ошодон гана жооп сурайм. Эмне үчүн мен коомдогу каяктагы мага чоочун эркектерден мен жооп сурашым керек? Бир жакка барыш мүмкүн үчүн. Эртеңки күнү мен бизнес боюнча бир көргөзмө бара турган болсом, мен кимден дагы кимден жооп сурашым керек? Бул аябай туура эмес месседж, туура эмес неме болуп атат да. Кетип бараткан кезде сиз сизди мындай кимдердин колдоосу болду, мындай моралдык жактан же туугандарыңыз тараптан каршы болгондор болдубу? Барбай эле койчу Рыскүл, эмне кыласың деп. Кайтара эле мен ошол кишилердин күзгүсүмүн да. Ар ким өзүнүн ичиндеги коркуусун, страхын мен аркылуу чыгарып атты да. Не кыласың, ошол жака барып, бул ушунчалык коркунучтуу экен, сен өлүп каласың, сен балдарың ойлобойсуң, сен могу шатыдан кантип өттүң. Эми мен ал шатыдан коркпай эле өттүм, бирок ал кишилер коркуп атканы үчүн алар мени урушуп атты да. Ошол эле убакта абдан көп кишилер мага дем берип турду. Абдан эл сыйлаган агайларым, эл сыйлаган эжелерим, элге аттын кашкасындай таанымал кишилер мага күндө личкадан жазып, WhatsApp'тан жазып, эмне болуп атасың, бүгүн эмне болуп атасың, аман эсенсиңби, курсагың ачкан жокпу, ооруган жоксуңбу, аман эсенсиңби деп жазып турушту. Штурмга кеткенде 5 күндөй немеге чыкпайсың да, байланышка чыкпайсың да. Ошол убакта теги агаларым теги эле тим эле сен какта жүрөсүң, немеге чыкпай калдың деген немелер, колдоолор ушунчалык көп болуп атты. Жака Эверестке барып кайра келишиңиз, ал жактагы мындай жашаган тамак ашыңыз, жашаган жериңиз, самолет шарбаларга, компанияга төлөгөн бардык сумма канча акча менен барып келдиңиз, ошо канчага айланды? Мен негизи ошол бардык сумма бир $55,000 төлөдүм. Бул ошо пермит, сермит баягы компаниянын бүт бардык чыгымдары менен. Бирок экинчи жолу баягы чыгып шерпаларга негизи ошол немелер төлөшөт. Мен жалпы 3 шерпа
Мен биринчи жолу чыга албай калдым. Экинчисинде 2 шарпа болду. Аларга 2000ден бердим. Андан сырткары баягы дар дармек аласың, ал бул иш кылып өзүм личный расходума 10 000 кетти да, ошол шерпалар менен кошо. Ошону мен бир 65 мен 55 000 төлөсөм 65 000. Анан билеттерди бул жакта алып беришти. Эми билеттерди кандай кылышты? Эми ошонун баарын грубо говоря 70 000 деп коеюнчу. 70 000дей кетти да. Сиз ошондой төрөлгөн кезде эле мен Эверестке чыгам, альпинист болом деп төрөлбөсөңүз керек. Бул ой сизге качан келди? Альпинизм менен тоого чыгуу негизи идеясы качан пайда болду? Эмне үчүн тоого чыгып баштадыңыз? Мен кичинекейимде мен өзү Алайкуда төрөлүп, Алайкуда өстүм да. Алайку баягы труднодоступный деп коет. Аябай бийик тоолуу жер да. Катаал жер. Жолу катаал болгон үчүн башка элдер менен мындай коммуникациясы өтө аралашып кетпеген бир аймакта жашаган, бир өрөөндө жашаган бир башкача кишилер да өзү негизи. Анан кичинекейимде мен дайыма кой кайтарчымын. Анан ошол кой кайтарып жүргөндө бийик тоого чыгасың да, ошол бийик тоонун горизонттору тоо баягы көлгө барып, көл менен асмандын ортосундагы горизонт бар го. Мен кичинекейимен өскөн жердин мен көргөн тоолордун бардыгы ушу тоо менен асмандын горизонту болчу да. Анан кичинекейимен ойлочумун. Мен ушул тоону ашып өтсөм эле, ушул тоолордон кутулсам эле, ушул тоолордон кетсем эле, сонун дүйнө мени күтүп турат депчи. Эпте ушул Алайкудан кетиш керек болчу да. Анан Алайкудан мектеп бүткөндөн кийин кетти. Ошо бизнес кылдык, ушунчага жетиштик. Мен көрбөгөн дүйнө калган жок, саякаттаган жерим калган жок дегендей. Бирок баягы тоолор мени кое берген жок да. Мен ушу тоолордон ушунчалык кутулгум келген да. Бирок мен азыркы жашап аткан үйүмдагы эң квартира издеп жатканда эң биринчи критерий мага монча комната болуш керек, монча этаж, мындай деген ар түрдүү немелери список жазып аласың да. Бирок менин ошол квартира издеп жүргөндөгү эң биринчи критерий бул мен тереземен тоо көрүнүп туруш керек. Азыр биздин квартирада турсаң эле тоо көрүнөт. Мен занавеска илбейм. Дайыма ошо тоону карап турабыз да. Америкага барып, бир нече жолу барып, ал жакта жашап көрдүм. Бирок айрыкча Нью-Йоркко барганда жанагы бетондордун токойуна түшүп калгандай, мага асман жетпейт, мага тоо жетпейт. Мынандай карасаң эле бетондор да, момундай бетондордун арасынан кичине асманды көрөсүң. Мен ошондо түшүндүм да, мен тоосуз жашай албашымы, ошончолук мындай мейкиндик пространство, ааламсыз жашай албашымы, мен ошондо түшүндүм. Тоо чыга баштаганыма мага Кадыр Сайдылкан агабыз немеге Эверестке барып келди. Анан ушундай кылса болот экен деп ал кишиден сурап, анан бир нече жолу ал менен кошо тоого чыгып, тоого чыкканда бүт нюанстарын сурап, ошондон кийин анан мен өзүмдүн тааныштарымы, досторуму тоого сүйрөй баштадым да. Анан азыр
ошол мен тоого алып чыгып жүргөн кишилердин саны абдан көпкө жетти да ушу 2 жылдын ичинде. Тоого кеттик деген WhatsApp группабыз аркылуу ошо чыгып атабыз да. Жакында эле ошо 50ден ашыппыз деп атат. Эми 50ден ашык кишини 2 жылдын ичинде бир нече жолу ар түрдүү маршруттарга алып чыктым да, мындайча айтканда. Мен тоолордон кетким келди. Кичинекейимде тоолордон кутулгум келди, бирок тоолор мени кое бербей койду. Акыры эң бийик тоо өзүнө чакырып, мен ал жака барып учурашып келдим. Эверестке барганда Эверестке жол көрсөттү. Анан ошол жолдо жолдун чекесинде ушундай аябай чоң гүлдөр тим эле быжырап мынтип неметип ачылып, мен кадам таштаган сайын баягы гүлдөр ачылат да. Ошентип анан баягы ортодо жол, ошондой жыл эми ал аяндын баарын айтпай эле коеюн. Ошондой картинаны элестете бергиле. Ошо мен кетип атам, анан ошондой гүлдөр, ушунчалык чоң гүлдөр, эми сонун гүлдөр да. Ошол келген, анан ага чейин Кадыр аке бир жактан мага баф деп баягы моюнга орогон альпинисттер моюнга салып жүргөн баф деп коет да, ошондой алып келип берген да. Упаковкада болчу. Ал упаковкасынан чыгарган жокмун, катып жүргөм да Эверестке барсам. Кийим деп. Анан бардык. Трекинг башталганда бафты ачып упаковкадан чыгарсам, ошо 1 жыл мурун көргөн гүлдөрдүн баардыгы ошол жерде. Ошол жол, ошол гүл түн картинасы ошол бафта турат да. Мен аябай таң калдым да. Мен буну 1 жыл мурда көргөнмүн го депчи. Айтып атам го, кичинекей кезимде ушу жаман жадачымда ушу тоолордончу. Ушул тоодон кетсем эле мындай бүт дүйнө мени күтүп турат депчи. Бирок ошол бүт дүйнөнү тоолор аркылуу тааныдым да. Эверестте жанагы өзгөчө коммерциялык альпинизм пайда болгондон баштап көп адамдар ошо Эверестке чыгып өз кыялдарын орундатып атпайбы? Азыр мурункуларга караганда доступный деп коебуз. Жеңилирээк болуп калбадыбы чыгыш? Анан кийин сиздин оюңузча ошо Кыргызстандагы альпинизмдин өнүктүрүш үчүн бизде дагы ошондой шарттарды түзүп, ошондой жеке компаниялар болобу же мамлекет тарабынан бир мындай компаниялар болобу, жанакындай Эвересттегидей шарпаларды даярдап, ошондой кылсак болобу Кыргызстанда? Албетте. Негизи мындай да. Мен сен биз тараптыксың, сен Эверестке чыксаң болот, сен биз тараптык эмессиң, сен Эверестке бизден уруксат сурабай чыксаң же кетип кала турган болсоң, сен жазаланасың деген нерседен чыга турган болсок, негизи ошол эле биздин мыкты деген альпинисттер, альпинисттик федерация же ошол эле мырзалар, мисалы, жылына 10дон кыз, 10дон жигиттерди даярдап Эверест эмес, Эвересттен 2 эсе келген сонун башка тоолорго дагы чыгарып турса кандай жакшы болмок. Мисалы, биздин Кыргызстанга бирөө эле жетет, экинчиси болбойт дегендин ордуна, мисалы, жылына абдан мыкты, абдан категорияларды алган
даярдыгы мыкты бизде гидтер, бизде жигиттер, биздер кыздар абдан көп. Мен ошондой кыздарды көп көрдүм, категория алган. Алар Эвересттен бир 50-нү чыкса чарчабай турган кыздар. Эмне үчүн ошолорду колдой албайбыз? Эмне үчүн ошолорду пачкалап Эверестке чыгара албайбыз? Эч кимге залакам тийбей өзүмдүн жүгүм өзүм менен көтөрүп чыккан мени ошончо кылып аткандын ордуна наоборот 10-дон 20-дан жылына чыгарып турсак жакшыбы? Бул биринчиден. Экинчиден мен былтыр Ленин тоосуна чыгып келдим. Ленин тоосу жанагы 7000 тоолордун арасында техникалык тараптан мындай неме да, оңой тоо. Ошол эле убакта бизде Хан Тенгри Победа деген тоолорубуз бар. Бул тоолорду гора убийца деп коет да. Булардын өлүмүнүн бул жака барган альпинисттердин өлгөнүнүн проценти Эвересттен кыйла чоң да. Абдан татаал тоолор. Эми ошол жеңиш деп Ленин деген тоодо дүйнөнүн бардык аябай популярдуу тоо, дүйнөнүн бардык тарабынан альпинисттер келип жайындасып ошол жерде машыгып өздөрүнүн күчүн сынап кетишет да. Эми ошол Ленин тоосунда бир дагы кыргыздын компаниясы жок. Казак, орустар, башка мамлекеттин компаниялары келип ошол биздин тообузду башка бардык дүйнө жүзүндөгү альпинисттерди алып келип биздин тообузду көрсөткөн компаниянын бардыгы кыргызстандык эмес. Бул намыстанчу нерсе. Бир аял менен таймашкандан көрө башка дүйнө жүзүндөгү популярдуу болгон ошо тоо үчүн таймашыш керек. Ошондой альпинизмди ошондой деңгээлде өстүрүш керек. Мисалы К2 деген тоо бар да. Ал Эверестке барып монча акчаны берсең, К2 барып өмүрүңдү бересиң деген сөз бар да өзү негизде. Ушунчалык татаал ошол жака баргандын бир 60-70% смертность деген тоо болчу. Ошол К2-ны мына мен барган компания осваивать этип, абдан жакшы маршруттарды салып, жиптерди илип, шарттарын жасап болгон экен. Азыр ошол процент смертности да, багы өлүмдүн пайызы абдан тез убакытта абдан төмөн пайызга жеткен да. Бул ошол тоолор мындай жеңил болуп калды деген эмес. Ошол жактагы сервис күчтөнүп, сервис аябай жакшы болуп калды дегенди билдирет да. Эверест деле ошондой, ошол эле К2 деле ошондой. Эми биз тоолуу өлкө болгондон кийин бизге Ленин тоосу дүйнөлүк альпинизмде популярдуу болгондон кийин эмнеге биз ошону болгон энергиябызды бири-бирибиздин чукушмайга кетиргенден көрө ошол тоолорду осваивать этип, ошол тоолорду өнүктүргөнгө, өзүбүздүн туризмди өнүктүргөнгө, ошол канчалаган альпинисттер дүйнө жүзүнөн агылып кетет, ошонун бардыгын өзүбүздүн капчыгыбызга, өзүбүздүн бюджетибизге таштаганга эмнеге болбосун? Мен ошого абдан мындай күйгөм. Бул биринчиден. Экинчиден, мен Эверестке барып чыгышым үчүн пермит, мамлекетке сертификация алыш үчүн
ошол мамлекет ошол Эверестти полностью обслуживать этиш үчүн алардын бюджетине пермит үчүн акча төлөп бердим да. А биздин тоолор эмнеге бекер? Неге дүйнө жүзүнөн альпинисттер келет дагы биздин тоолорго бекер чыгышат? Бул восхождение саммит менен трекингти алмаштырбаш керек. Трекингти мына каалаган жагыңа барып, каалаган жагыңа басып, каалаган тоңго чыга бер. Ошол эле пермитти киргизип, мисалы, биздин кыргыз жарандары үчүн бекер, бирок ошол башка мамлекеттен келген альпинисттер үчүн ар бир чокуга өзүнүн баасын коюп туруп, алардан түшкөн акчага ошол жакта мусорун тазалап, жолдорду салып, электричество ал жакка алып барып, ошондой байланыштарды алып барып, ошол коммуникацияны өнүктүргөнгө эмнеге болбосун? Сиз ошол Эверестке чыккан маалда бизде Каракулжада каргышылуу бир окуя болуп кетти. Күйөөсү аялын жанакы 20 жылдыкка барган кезде кайтып келатып атып өлтүрүп салды да. Мындай кызганычтын айынан деп атышат кээ бирлер жөн эле бул оорулуу деп атышат, кээ бирлер бул окуя көптөн бери кайталанып келаткан, мындай болуп келаткан, 20 жылдык болбосо башка бир окуяда ошентип өлтүрүп салмак деп атат да. Анан кийин ошондо бир мындай контраст картина пайда болду да. Бир жактан сиз жанакы Эверестке чыгып, мындай өзүңүздү айткандай реализация кылып, колдоо таап атасыз. Бир жактан болсо ошол эч жактан колдоо таппаган аял ушундай күйөөсүнүн колунан мындай каза болуп атат да. Аны ошол боюнча мындай оюңузду бөлүшүп кетсеңиз, аялдардын ошо орду колдоо боюнча коомдо. Негизи мен коомду аял эркек деп бөлгөндөн алысмын да. Ошол эле убакта биз ар ким өзүбүздүн коомго болгон салымыбыздын жоопкерчилигин сезе билишибиз керек. Эркектер акыркы убакта бир аз эмоционалдык тараптан өздөрүн кармана албай калган бир мисалдар абдан көп да. Анан ал киши деле мисалы аялын жаман көрбөсө керек, өлтүрөйүн деп даярданбаса керек, ошол убакытта эмоциясына ал жетпей калган да. Эми бул эмнени билдирет? Биз баягы билим алышыбыз керек, анан материалдык бир дүйнөнүн аркасынан кубалап кандайдыр бир жетишкендикке жетишибиз керек, үй алышыбыз керек, ал бул тигил деп жүрүп, өзүбүздүн эмоционалдык интеллектке көңүл бурбай калганыбызды билдирет да. Мунун ошол коом өзү негизи ойгонуш керек, өзүнүн оорулуу экенин моюнга алыш керек жана дарылана башташ керек да. Анан мен ошол окуялар жөнүндө жазганда ар кимибиз ушундай жоопкерчиликти алышыбыз керек деп баардыгын жалпылап эле жазганда айтышат да, кээ бир деп же айт депчи. Анан мен эч качан кээ бир деп айтпай коем да. Анткени кээ бир эркектер, кээ бир аялдар, кээ бир кишилер дей турган болсо, аял дей турган болсок, адам автоматически кээ бир тигилер, мен кээ бир эмесмин. Мен бул жоопкерчиликти албайм. Тиешем жок деп. Тиешем жок. Ошол кээ бирлер ошондой деп алар бер жака чыгып алып, кошулуп алып, алар дагы ошол тигилерди осуждать этет да. Биз өзү негизи аялыбы, эркегиби эч качан кээ бирлер ошондой, бирок мен андай эмесмин деген нерседен алыс болушубуз керек. Мен мисалы ошол нерсени мен колдоо таап атам, мен мында жеттим, анан тигилердин неме деген
әбден алыс болуп, наоборот мен ошол жоопкерчиликти алып атам дагы, айтып атам да. Ушундай эмоционалдык интеллекттин өнүкпөй калганына эң биринчи биз аялдар күнөөлүүбүз деп атабыз. Зордук зомбулуктун ана башы аялдар деп атабыз. Биз аялдар ошол оорулууну, стрелканы эркектерге буруп койбостон, биз өзүбүздүн ошол салымыбызды дагы колубузга алышыбыз керек. Эң биринчи үй бүлөдө зордук зомбулук аялдан кетет. Бул эң биринчи балдарга. Биз балдарыбызды канчалык сүйүп, жакшы көрүп, аларды бөпөлөгөнүбүз менен эмоционалдык тараптан биз аларды кое бербей менчиктеп алабыз. Жанагы тоону менчиктеп алып, менен уруксат сурасын деген сыяктуу эле баланы дагы менчиктеп алып, менен уруксат сурап үйлөнөсүң, менен уруксат сурап күйөөгө чыгасың, менен уруксат сурап ушинтей кыласың. Эң биринчи ошо балдарыбызды өзүбүз менчиктеп алабыз. Өзүбүздүн күйөөбүздү же аялыбызды менчиктеп алабыз. Алардын инсандык, атуулдук, личносттук эркиндигин биз сыйлабайбыз. Алардын оюн сыйлабайбыз. Ага өзүбүздүн оюбузду таңуулайбыз. Ошентип өзүбүздүн боткобузда быкылдап атсак эле үйүбүзгө бир жаңы баш келет да. Таптакыр башка тарбиясы менен, башка көз карашы менен, башка жүрүм туруму менен бирөө келсе, аны өзүбүздүн боткобузга жараша тарбиялай баштайбыз. То есть келинди болуп көрбөгөндөй басым менен тарбиялайбызбы, зордук зомбулук көрсөтөбүзбү, запкы көрсөтөбүзбү, иш кылып келинге болуп көрбөгөндөй басым көрсөтөбүз. Өзүбүзгө койбогон талаптарды ага коюппу? Анан ал келин эртең күнү балалуу болот да. Болгондо да бир нече жолу балалуу болот. Эми кызды баягы башка бирөөгө турмушка берип кутуласың, бирок баланы жаныңда алып жүргөн үчүн баланы менчиктеп алгансың да. Келинди дагы анан менчиктеп аласың да. Анан ошо болуп көрбөгөндөн запкыны биз көрсөтөбүз, аялдар. Бул жоопкерчиликти биз моюнга алып, ошону пока оңдомоюн, анан калп эле биз жакшыбыз, бирок биздин эркектерибиз жаман деген. Эркектерди ким төрөдү, ким тарбиялады, ким өстүрдү, аны ким менчиктеди, алардын балдарыбыздын жаш болуубузга ким кайнене катары, кайнеже катары, кайынсиңди катары кимибиз киришип атабыз. Ошол эле убакта эне катары кыз менен эненин ортосундагы мамилени ала турган болсок, ошол келин эмне үчүн бир да жолу ата энесине айткан эмес? Өзүнүн зордук зомбулуктарын канчалаган кыздар өзүнүн ата энесине айта албайт. Демек биз кыздарыбызды кандай кылып тарбиялап атабыз? Биз кыздарыбызга жөлөнүч, таяныч, тирек, опора эмес, кайтара ата эне болуп туруп, угроза болуп тарбиялап атпайбызбы? Эгерде мен ата энеме айта турган болсом, ата энем мени коргой алат деген андай аларда ишеними жок. Бул кайнене болуп анан келинге деген эмес, ата эне болуп туруп өзүңүн кызыңа болгон зордук зомбулук. Муну дагы моюнга алышыбыз керек. Муну дагы жоюшубуз керек. Мен бирөөгө жакпай калсам, мынтет да. Мына катынды эри тарбиялабайбы экен, бул катынды эри урап экен. То есть мен бирөөгө жакпаган үчүн менин күйөөм аркылуу мени жазалагысы келип атат да. Ушул психологиядан арылышыбыз керек. Бул
аялга дагы эркекке да тиешелүү. Анткени аялдар дагы ошол эркекти күчтейт, эркектер дагы күчтейт. Ошентип баягы эркек аялды жазалоочу курал болуп атат да. Бул психологиядан бардыгыбыз арылышыбыз керек. Анан зордук зомбулук десе эле стрелканын бардыгын эркектерге бура бергенди дагы токтотуш керек. Бул аялдарга болгон зордук зомбулук, бул жалпы зордук зомбулук. Кыздарга, биздин өзүбүздүн кыздарга болгон мамилебиз зордук зомбулук. Анткени кичинекейин эле чоңойтуп атканда биз кимди чоңойтобуз? Ой, кийин кайнең тамак жасай албай алса, сен кайнең эмне дейт? Үйдөн кууп чыгат. Күйөөңү мынтишиң керек, тинч. То есть готовый күң рабыняны биз чоңойтуп атпайбызбы? Өзүн сыйлаган, эркин, өзүнө ишенген личность эмес. Кеп эркек бала же кыз бала эмес, личность эмес. Сен кызсың, эркектин рабынясы болушуң керек. Эркектерди кандай тарбиялайбыз? Биз базовый самообслуживание деген нерсени бербей тарбиялайбыз. Эркек балдарыбыз өзүнүн ич кийимин, носкисин жууганды, өзүнүн төшөктөрүн жыйнаганды, өзүнүн гигиенасын кармаганды, эң кур дегенде 4 тамакты жей ала турганын үйрөтүп чоңойтуш керек. Кеп ал кыз эркекте эмес. Эркек киши ар түрдүү ситуация, өмүр бою ар түрдүү ситуацияда түшөт. Ошондо самообслуживание болуш керек. Биз үйдө эгерде эркек бала, кыз бала боло турган болсо, кыз аркылуу ошол эркек балаларын обслуживать этебиз да. Анан кийин эркек бала чоңойгондо башка бирөөнүн кызын алып келип жанагы обслуживающий персоналды коюп беребиз. Всё, на этом всё. Биз личностьтерди тарбиялай албай атабыз. Эркегиби, кызыбы. Анын үчүн биз өзүбүз дагы личность болгонду үйрөнүшүбүз керек. Анан бизде мындай кичинесинен эле кызга болгон талаптар аябай күчтүү коюлат го. Анан кыздар ката кетирип койсо, ошолор мындай кечирилбей, бирок эркек бала ошол эле катаны кетирсе, бул эркек бала деген сыяктуу мындай кыз баланы көбүрөөк жазалап, эркек балага боло берет деген сыяктуу дагы жанагы мээсине сиңирип коюп атабыз да. Ошол дагы фактор. Ооба, мен айтып атпаймынбы? Кыздын эркин жана мындай эрктүүлүгү коом аркылуу кечирилбейт деп атпаймынбы? Бул ошол коом аркылуу кечирилбеген үйдөн башталат да. Андан сырткары, мисалы азыркы мага болуп аткан мамиледе мен бюджеттен акча бурдаган жокмун. Бирөөдөн акча сураган жокмун. Бирөөгө жалдыраган жокмун. Эч кандай бирөөгө мындай бир немем келтирген жокмун да. Бирок ошого карабай мага болгон атака бул эмне деген? Бул өзүнүн эмоциясын башкара албаган үчүн мени жазалап атышат да. Эми ушул примерди үйгө алып бара турган болсок, өзүнүн эмоциясын башкара албаган үчүн тиги аял өмүр менен кошайтышты. Жанагы эмоциональный интеллект деген ошондон да. 1000 дипломуң болобу, жанагы IQ. 1000 кыйын болосуңбу, акчаң болобу, бирок эмоционалдык өзүң эмоцияңы башкара билбесең, эмоцияңа объективдүү баа бере албасаң, демек башка бирөөлөр ушинтип жертва боло берет. Менин случаymda менин күйөөм мени колдогону менен ошондой эле запкыны мен коомдогу эркектерден көрүп атам. Эмне үчүн? Анткени алар өзүнүн эгосунун эмоциясын башкара албайт. Өзүнүн эгосун кечире албайт. Келечекте кандай дагы пландарыңыз бар? Дагы башка чокуларды багындырам деген ойлор барбы?
мен азыр 3-чү билимимди алып бүттүм. Быйыл бүттүм. Жакында дипломубузду алышыбыз керек. Ошондон кийин мен мындан аркысы кайсы аграрный университетте бакалаврды бүттүм, кайра иштетүү боюнча. Андан сырткары ошол эле университетте магистратураны дүйнөлүк стандарттарды коюу боюнча адистигин бүттүм да. Эми мындан аркысы ошол илимий тарапка дагы кадам таштайын деп турам. Мындан ары билимимди өнүктүрүп, ошо илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошо илимий тараптан дагы коомго кандайдыр бир жаңылыктарды алып келсем, кандайдыр бир салымымды кошсом деп ошону пландап атам. Бул сиздин ишкердүүлүгүңүз менен байланыштуубу жана? Ишкердүүлүгүм менен байланыштуу, анткени мен 22 жылдан бери ушу айыл чарба өндүрүш, соода саттык бул иштер менен иштеп келе жатабыз да. Элдер мисалы университет бүтүп анан ошол практикага барып анан ошол иштейт да. Мен мисалы билимим жок ошонун бардыгын түзүп, ошонун бардыгын иштеп жүрдүк да. Негизи Кыргызстанда айыл чарбасында абдан чоң потенциал бар. Биз көрбөй жатабыз. Анан ушуну дүйнөлүк деңгээлге жеткириш үчүн биз дүйнөлүк стандарттарга өтүшүбүз керек. Бирок биз дүйнөлүк стандартка өтөлү десек, эч кандай бизде инструменттер жок, мыйзамдар жок, бизде компаниялар дагы жок. Ушундай көйгөйлөр абдан көп. Ушунун үстүнөн иштейин деп атам. Ошо биздин айыл чарбаны дүйнөлүк деңгээлге көтөрүү боюнча бир стратегиямы азыр койдум, ошонун аркасынан кетем. Тоо боюнча бул айтып атам го, мен тоодон канчалык келген сайын тоолор мени кой бербейт депчи. Тоолор менин жашоомду коштоп жүрө берет. Эми баягы Эверест менин жашоомо абдан капыл-тапыл кирди да. Былтыр мен ошо Америкада жүргөн кезимде ушул экспорт боюнча компания түзөм деп Америкага кетип, ошол жерде жашап жүргөн кезимде Эверестке чакырып калып, анан ошол жактан Эверестке барам деп кайтара келип, бүт ишими жыйнап туруп анан Эверестке даярдандым да. Эверест менин жашоомо ушунчалык тез, ушунчалык стремительно, ушундай капыл-тапыл кирди да. Эми мен жашоомдо мындан ары дагы кандай кызыктуу окуялар күтүп турганын мен билбейм. Бирок кандай кызыктуу окуя болсо дагы мен ошонун бардыгын өзүмө кабыл алып, ошол кызыктуу окуяларды кызыктуу өткөргөнгө аракет кылам. Күзгүгө бир тобум бар. Анын маршрутун түзүп атам. Аларга сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам. Ал анчалык бийик тоо эмес. Ал тоого чыкканга болбойт, бирок абдан кызыктуу. Ошондой. Мындай максатыма жеттим, гештальтовго жабылды деген мындай сезимдер болдубу? Жок. Мен өмүр бою Эверест менен ооруган эмесмин да. Мен жашоомо внезапно келди. Эверест менен барып тааныштым. Мен ага сүйүндүм. Бирок мен Эверестке чыгып алып, ошол жерде тебелеп багындырдым деген, ошол багындырышым керек деген эмоция болбогон үчүн мага гештальт жабылды. Анан мен бир батырлык кылдыбыйдым деген сезим дагы менде жок да.
Бүгүн студиябызда биринчилерден болуп Кыргызстанда айымдардын арасында Эверестти багындырган Рыскүл Акимжанова болду. Студияга келгениңиз үчүн чоң рахмат.